Кечке отуруп иштегендер үчүн жөнөкөй кеңештер. Дарыгер белгилегендей, туура эмес тамактануу, отуруп иштөө, стресс, убагында эс албай эмгектенүү ден соолукту билинбей талкалайт. Адам убактысынын көбүн отуруп өткөрсө, кыр арканын моюнга жакын жери жабыркайт. Мындан тышкары кол, бел ооруйт. Кыймылдабай отуруп иштөө варикоз, гипертония, геморрой илдеттерине кептейт. Туура эмес тамактануудан кечке отурган адам толуп кетет, деген Родченкова. Медик компьютерди карап иштеген адамдын көрүүсү начарлай турганын эскерткен. Мындай кеңсе ооруларынан оолак болом дегендерге терапевт жөнөкөй эрежелерди тизмектеп берди. Көзгө бат-баттан көнүгүүлөрдү жасап тамактанууга көңүл бурган оң. Кийин варикоз, геморрой менен жабыркап калбайын десеңиз, жарым саат сайын тыныгууну адатка айлантыңыз. Тыныгуу учурунда гимнастика жасап же сейилдеңиз, болбосо тепкичтен өйдө ылдый түшүңүз, дейт дарыгер. Эгер жогоруда аталган оорулардын биринин эле белгиси байкалса, анда тезине медиктерге кайрылууну сунуштайт. Кадимки укроптун уйкусуздукка жардамы чоң. Кадимки эле укроп уйкусуздукка жакшы жардамын тийгизет. Анда эфир майы бар болгондуктан организмдеги чыңалууну кетирип, жакшы уйкуга өбөлгө болот. Мындан тышкары ал тамакка болгон табитти ачып, көкүрөктөгү какырыкты дагы алып чыгат. Жатар алдында укроптон чай демдеп, 1 стакан ичсеңиз, катуу уйкуга чөмүлөсүз. Укроптун өзү жокту, анын уругун да пайдалансаңыз болот. 2 чай кашык урукту 2 стакан кайнак суу менен демдеңиз да күнүнө 3 жолу жарым стакандан тамакка чейин жана 1 стакан уктар алдында ичиңиз. Ашказанында жарасы барларга кандай кайнатма пайдалуу? Укроп өзгөчө жыты бар 1 жылдык ашкөктөрдүн бири. Байыркы египеттиктер укроптун тундурмасы муундарды бошотуп, баш оорун айыктыраарын билип, дары катары колдонушкан. Ал эми байыркы грек дарыгери Гиппократ укропту ашказан оорулары үчүн колдонгон. Бул тууралуу адистердин сунуштарына таянып, барометр чекит кейже жазып чыкты. Укроптун курамы. Укроптун курамынан В6, В9, Е, РР, В1, В2 өзгөчө жалбырагынан С витаминин кезиктирүүгө болот. Ал эми уругунда калий, марганец, жез, цинк, кальций жана натрий баш болгон микроэлементтер бар болсо, сабагында фосфор менен темир бар. Кошумчалай кетсек, зат алмашууну жакшырткан флавонид дагы укроптун курамында. Укроп нерв, жүрөк, кан тамыр жана дем алуу органдарынын системаларына таасирин тийгизип, алардын жакшы иштешине көмөктөшүп, организмдеги ашыкча суюктуктарды айдап чыгып, ашыкча салмактуулуктан арылтат. Мындан тышкары диабет оорусу менен күрөшүп, организмдеги уюп калган туздарды дагы жоготот. Укроптун курамындагы бета-каротин көздүн көрүүсүн жакшыртып, тамакка болгон табитти ачкандыктан дарыгерлер аны тамактануу рационуна аралаштырып колдонууну сунуштайт. Кайсы ооруларды айыктырат? Тамгалар көрүнбөй калганча көз тунарып чарчаганда 1 чай кашык укроптун уругу жардамга келет. Аны дакиге ороп, ысык сууга 3-4 мүнөт тындырып алып, туруп суудан чыгарып муздатуу керек. Даки жылуу болуп калган соң жумулган көздүн үстүнө 5-10 мүнөт кармап туруу шарт. Бул ыкма көздүн чарчоосун басат. Ушул ыкманы көздүн тегерегиндеги майда бырыштарды жок кылуу үчүн дагы колдонсоңуз болот. Мындан тышкары бул ыкма эмчек эмизгендерге дагы пайдасын тийгизет. Эмчегинен сүт чыкпай кыйналгандар укроптун кайнатмасын ичүү зарыл. Ашказандагы жарасы барларга оору катуу кармаган учурда укроптун кайнатмасын ичүү сунушталат. Ал үчүн алгач 2 чай кашык укроптун уругуна 2 стакан ысык суу коюп, 5-10 мүнөт демдеп коесуз. Даяр болгон соң аны ичүү керек. Бул ыкманы эркектер импотенция оорусунда колдонсо болот. Демделгенин ичкиси келбегендер укропту майда туурап, каймакка аралаштырып салат кылып жесе да болот. Организмден оор металлдарды жана токсиндерди айдап чыгаруучу жашылчалар. Адистер организмден оор металлдарды жана токсиндерди айдап чыгаруучу жашылчалардын тизмегин сунушташууда. Капуста. Капуста адамдын организминен оор металлдарды жана токсиндерди айдап чыгарат. Мындан сырткары органикалык кислоталарга бай келип, тамак сиңирүүнү жакшыртат. Ошондой эле бул жемиште эң сейрек кездешүүчү У витамини бар. Бул витаминдин коркунучтуу химиялык заттарды зыянсыздандырып, витаминдерди синтездештирип, жарааттарды айыктыруучу касиети күчтүү. Чийки бойдон жесеңиз да, бышырып жесеңиз да капустанын бул касиети ошол бойдон сакталат. Пияз. Пияздын баалуу анын курамындагы эфир майларында кездешүүчү фитонисидтерде. Бул зат бир нече секундтун ичинде көптөгөн бактерияларды жана грибокторду жок кылат. Мындан сырткары тамак сиңирүүнү жакшыртып, табитти ачат. Пияздагы көп өлчөмдөгү күкүрт организмдеги бардык зыяндуу заттар менен натыйжалуу күрөшүп, аны жок кылат.
Ал үчүн пиязды чийки кезинде салатка кошуп, спирт кошулмасы түрүндө колдонуңуз. Ал турсун сулуулугуңуз үчүн маска катары да колдонсоңуз болот. Сарымсак. Билесизби, бир эле тишче сарымсакта 400дөн ашык пайдалуу элементтер камтылган. Алар кандагы начар холестериндердин көлөмүн азайтып, кан тамырларды тазалап, ракты пайда кылуучу клеткаларды өлтүрөт. Ич өткөктүн, кургак учуктун, таякчаларын жана ашказандын жараатын пайда кылуучу хеликобактерди жок кылат. Сарымсакты мүмкүн болушунча чийки кезинде майдаланган түрдө колдонгонуңуз жакшы. Ашкабактын ден соолукка пайдасы. Териңиз кайнак сууга же майга күйүккө кабылганда сизге ашкабак жардамга келет. Ал үчүн сиз күйүп калган жерге ашкабактын этин майдалап басуу керек. Көк жөтөлдү дарылоодо өтө пайдалуу. Балдардын тамагы ооруганда ага дарылык касиет катары колдонулат. Жүрөк алсыроого учураганда ашкабакты сууга бышырып жесеңиз сизге күч-кубат берет. Төрөттөн кийинки аялдардын сүтү жоголгон учурда ашкабактын данегин жана өзүн сууга бышырып жегенде энелердин сүтү көбөйөт. Эчтеги курттарды түшүрүүгө дагы өтө пайдалуу. Мисалга чоңдорго 500 грамм, балдарга 350 грамм ашкабактын этин жегизип, андан 2 саат өткөндөн кийин артынан ичти өткөрө турган дарыны ичүү керек. Мына ошондо ичтеги болгон курттарды айдап чыгат. Булак барометр чекиткейжи. Бөйрөктө таштын же туздун бар экенин кантип билсе болот? Бөйрөктө таштын пайда болушу зат алмашуунун бузулушунан улам келип чыгат. Зат алмашуунун реакциясына карата бул органда ар кандай туздар, урат, фосфат, оксалат жана башка заттар топтолот. Бул тууралуу адистердин сунуштарына таянып барометр чекиткейжи билдирет. Бөйрөктө таштын пайда болушу кеңири тараган оорулардын бири жана ал жыл санап өсүп жатат. Ошондуктан аны алдын ала билип дарылаш үчүн төмөнкү белгилерге көз жүгүртүңүз. Биринчи белги: ичте, аркада жана капталда пайда болгон оору. Бул оору көп учурда таш жылганда күтүүсүздөн башталат жана таштын жылуусу менен оорунун күчү өзгөрүшү ыктымал. Экинчи белги: заара чыгарган учурда ачышуу же ооруксунуу. Таш жылып, табарсыкка келип калган учурда заара чыгарган маалда оору пайда болот. Кээде мындай ооруну заара бөлүп чыгаруучу органдардагы инфекция катары кабыл алышат. Үчүнчү белги: тез-тезден заара ушатуу. Бул белгини да байкай жүргөнүңүз оң. Төртүнчү белги: заарада кандын пайда болушу. Мындай учурда бөйрөктө ташы бар адамдарда эң эле көп кездеше турган көрүнүш кандын өңү күрөң, кызыл жана кызгылт болушу ыктымал. Бешинчи белги: жүрөк айлануу жана кускусуу келүү. Бул бөйрөктө ташы бар адамдарда эң эле кеңири таралган белги. Анткени нервтик байланыштар бөйрөк жана ашказан ичеги жолдору менен бир болуп саналат. Алтынчы белги: чыйрыгуу жана үшүй берүү. Бул сиздин заара бөлүп чыгаруу жолдорунда инфекция бар экенин көрсөтүүчү белги. Инфекциядан улам пайда болгон чыйрыгуу учурунда температура 37-38 градустан жогору болот. Ушул белгилердин бирөө байкалса, тез арада дарыгерге кайрылыңыз. Ден соолукта болуңуз.